Достар, эгер сиздердин багыңыздарда мына ушундай белги пайда болго баштаган болсо, бул рак оорусунун белгиси. Бул биринчи стадияда ушундай болуп кабык жарылат, анан акырындап чоңоюп баштайт. Мына ылдыйдан көрсөтөйүн. Акырындап мына ушундай экинчи стадияга өтө баштайт. Кабыгынан ичинен ушундай куруй баштайт. Муну көрүңүздөр. Бул экинчи стадиясында, үчүнчү стадиясында мындай болуп, мынакей. Бактын курушуна акырындап алып келет. Бул бактын азыр бир жагы, мынал жагы курган, сол жагында, бул жагында али жаны бар. Бул бактериялык оору, рак оорусу бул айыкпай турган болуп эсептелет. Эмне үчүн бакты профилактика жасаш керек? Мына достор, эгер профилактика жасабай турган болсоңуздар, багыңыздарда тез эле бул ооруну көбөйүшүнө алып келет. Бул ооруну мына ушунан чыккан, алмадан чыккан сокту курт кумурска, чымын-чиркейлер бутуна кошо, өзү менен кошо экинчи оорубаган даракка алып барат. Экинчи даракта кесилген жер болсо, жаракаты болсо, ошол жерге таштайт. Дайыма муну профилактика кылып туруш керек. Бул 2014-жылы кесилип, профилактикалык болуп атыптыр. Мына кесилген жеринен бул оору күчөйө баштаган. Акырындап денеси аркылуу мынакей соо бутактарына дагы өтө баштаган. Мына аркаларында дагы бир аз башталган. Муну дарылап айыктыруунун жолу барбы деп сурашыңыздар мүмкүн. Муну кармап турууга болот, бирок айыктырууга болбойт. Бактериялык оору бул денесинин ичинде дагы таралгандыктан муну айыктырууга мүмкүн эмес. Касайтпы, скорбу, бордо суюктугу, ИСО булардын эч кимиси буга жардам бербейт. Болгону оорубаган бакты оорутпай кармап турууга гана кудурети жетет. Ошондуктан достор, сөзсүз түрдө бакты дарылоо керек. Ийгилик, багыңыздар оорубасын.